Баш оору албетте бүгүнкү күндө өтө мындай неврологиялык практикада эң көп кездешкен кайрылуулардын себептеринин бири болуп эсептелинет. Жакшы адамдын баш ооруйт деген жыйынтыкка келдим да. Баш ооруга себеп бул остеохондроз оорусу, мойын остеохондрозу. Таблетка жардам бербей калганда кайрылышат. Гимнастика жасоо керек, кантип эс алышыбыз керек. Вообще бир күндө эс алган жокмун. Саламатсызбы, урматтуу Главное ден соолук подкастын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин конокто врач-невропатолог, медицина илимдеринин кандидаты Максат Батыров. Максат Батыров менен бүгүн өзгөчө бир тема сүйлөштүк. Саламатсызбы, Максат мырза? Максат мырза, мен биринчи күлкүлүү бир суроодон баштайын. Бүгүн башым ооруп атат. Эмнегедир башым ооруп, кызарып, кандай дейсиз? Бүгүнкү темабыз баш оору эмеспи? Анан дагы ошо эмнеге ооруйт баш? Баш оорунун түрлөрү, каяктан келип чыгат себептери? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Баш оору албетте бүгүнкү күндө өтө мындай неврологиялык практикада эң көп кездешкен кайрылуулардын себептеринин бири болуп эсептелинет. Баш оору боюнча. Анан көп жылдык тажрыйбаларды эске алып, баш оорунун себептери боюнча, эмне үчүн баш ооруйт деген боюнча бир анализ кылып келгенде, баш оору мындай жакшы адамдын баш ооруйт деген жыйынтыкка келдим да. Это кызык. Ооба. Жакшы адам баш ооруйт деп коем. Бирок мен башым ооруп деп келсе, демек мен жакшы экенмин. Ооба. Жакшы адам баш ооруйт деп коем. Жол болсом келде баш бар үчүн ооруйт деп коем, мындай тамашалашып. Эмне үчүн мындай ойго келдим, баягы жакшы адам баш ооруйт деп? Себеби 70% учурда баш ооруга себеп бул көп ойлонгондук, көп жумуш кылгандык, стресс, кыскасы ушул жашоодо баягы алышып, баардык нерсе менен алек болуп жүргөн адамдарда баш оору көбүрөөк болот. Көп ойлонгон, баягы совесть деп коет. Совесттүү адамдарда башы көп ойлонушат, нерсеге мындай кабатыр болушат. А эгер сизде андай эмелер ой санаа жок болсо, жумушуңуз аз болсо мындай, анда баш оорубайт дегендей мындай сөз. Ооба. Демек, мен башым оорубаш үчүн эч нерсе кылбай эле, ойлонбой эле тодо жүрүшүм керек экен да. Ооба, ошондой. Бул эми 70% учурда баягы неврологиялык термин менен буну головная боль напряжение деп диагноз коюлат. Эң көп кездешкен түрү. Бул ошол стресс, чарчоо, баягы физикалык, умственный нагрузка болуп, ошолор көп болгон учурда, депрессияга акырындык менен түшүп калса, ошол учурларда баш оору болот. Невроз, ушулар эң негизги себептери. Андан кийинки учурда баш ооруга себеп бул остеохондроз оорусу, мойын остеохондрозу. Бул дагы баягы баш ооруга алып келет. Ар бир себептин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Андан сырткары бизде баягы көбүнө белгилүү болгон шакый оорусу, мисалы, мигрень деп коебуз. Ошолору да баш ооруйт. Кан басымы жогорулган учурда баш ооруйт. Травма алгандан кийин, баш травмасын алганда баш ооруйт. Ушул сыяктуу себептер бар. Жана эң сейрек кездешет, бирок ошол эле учурда олуттуу оорулардын бири бул баш шишик оорулары. Же болбосо опухоль головного мозга деп коебуз. Ушул ооруларда баш ооруйт. Кайсыл убакта сизге пациенттер кайрылат? Эми кандай убакка жеткиче мына баш ооруй берет? Көпчүлүк учурда бейтаптар мындай баш ооруга чыдап жүрө беришет. Качан бул баш оорусу күчөп, мындай чыдатпай ооруй баштаганда, жана кошумча неврологиялык симптомдор башталганда, мисалы уйкунун бузулушу, эс тутумдун начарлашы, нервдин мындай бузулушу, бат ачыланып, бат көңүлү чөгүп, чарчоо пайда болуп, ошол учурда гана тынчсызданып, мындай дарыгерге кайрыла баштайт. Ага чейин көп учурда бейтаптар мындай чыдап жүрө беришет. Бул баягы биз айтып өткөн стресс, чарчоо, ошонун айынан келип чыккан баш ооруга байланыштуу учурларда. Таблетка жардам бербей калганда кайрылышат. Таблетка жардам бербей калган учурда, ага чейин цитрамон, жанагы биз билген бүт баягы баш ооруга дарыларды ичип жүрүшөт. Аны алдарыны колдонбоого чакырам. Баш оору бул
жөн өзүнчө бир оору эмес да, бул бир оорунун симптому. Жана биз айтып өткөн оорулардын бир симптому. Анын симптомун эле жок кылып коюу бул мындай дарылоо деп, дарылануу дегенди түшүндүрбөйт. Биз болгону ооруну жоготобуз. Түпкү маселе убактылуу. Түпкү маселе башка. Жанакы айтып өткөндөй эле стресстен болгон баш оору, кээ бир учурда шакый, кээ бир учурда кан басымынын жогорулушу, мигрень, невралгия. Ар бир баш оорунун себебин тактоо маанилүү, ошого жараша дарылоо ыкмасын колдонобуз. Ушундай. Андан сырткары баягы курч пайда болгон баш оорулар бар. Булар эми өзгөчө абал. Эгер сизде капысынан баш оору пайда болуп, аябай катуу ооруп, мисалы, жүрөк айланып, куску келип, ушунча, ал учурда тез абал мындай тезинен дарыгерге кайрылыш керек. Бул баягы олуттуу бир оорулардын себеби болуп калышы мүмкүн. Эмне себеп болушу мүмкүн? Кан басым жогорулаган учурда курч баш оору пайда болот. Баш мээге кан куюлган учурда ушул катуу курч инсульт болгондо катуу баш ооруйт, жүрөк айланып кусат. Невралгия, троничный невралгия деп коет. Ушул учурлар мындай неврологияда мындай катуу алып келет. Өзгөчө абал болуп эсептелинет. Түшүнүктүү. Ал эми мынакей азыркы кезде көп ушул оору менен жабыркайт. Остеохондроз оорусу ошол кезде кандай болушу мүмкүн баш оору? Остеохондроз оорусу дагы бул баш оорунун бир себептери болуп эсептелинет. Остеохондроз оорусунун келип чыгышы бул биринчиден кыймыл аракеттин жоктугунан келип чыгат. Кыймыл аракеттин жоктугу биринчи себеп болуп эсептелинет да. Көбүнчө баягы бир орунда отуруп иштегендер, швейный цехта иштегендер бизде көп, компьютерде көп отуруп иштегендерде, машина айдаганда да байкал узак жолго көп жүргөн адамдарда мындай остеохондроз көп кездешет. Ошол эле учурда остеохондроздун мындай козгоо факторлору бол, бул иммунитеттин түшүшү, бул чарчоо, бул стресс, уйкунун бузулушу, бул остеохондроздун козголушуна чоң себеп болот. Бизге остеохондроз оорусу менен кайрылганда бейтаптардын баарын сурасак, ушул симптомдор болот. Кошумча жана чарчоо болгон болот, иммунитет түшкөн болот, стресс абалда жүргөн болот. Ошол учурда кыймыл аракет жоктугунан. Остеохондроз оорусунда моюндан башка кеткен кан тамыр болот, позвоночный артерия деп коет, затылочный нерв деп коет. Ошол нервтер кысылат. Биринчи симптомдору моюндан дискомфорт болот, моюнда оору пайда болот. Акырындык менен өйдө жака көтөрүлүп, баштан өйдө көтөрүлүп, башты мындай кыскандай болуп оорутат. Ошол эле учурда кулакта шум пайда болушу мүмкүн, бир тараптуу же эки тараптуу шум пайда болушу мүмкүн. Кээде баягы орусча айтканда звон пайда болуп калат, жоголуп кетет кайра. Көз тумандашы мүмкүн, жана баш айланышы мүмкүн. Ушундай бир симптомдор болот. Эң негизгиси оору моюн жактан башталат. Сиз айткандай симптомдор көбүнчө сиз туура айтып кеттиңиз. Мен өзүм да эсимде ушундай көпкө чейин компьютерде отуруп, иштеп, кыймылдабай кезде ушул эсимде кулагым шуулдап, невропатологко кайрылганда ушу биздин эле коллегалар ошондо айтканда кыймылдаш керек депчи. Демек, анда ушул көп оорулардын негизги бир ачкычы десек болот, же болбосо кандайча алдын алсак болот. Остеохондроз, моюн остеохондрозунан келип чыккан баш оорунун алдын алыш үчүн албетте кыймыл аракет. Баягы эле биз айтып өткөн себептерине жараша баягы эме карама каршысын кылыш керек да. Гимнастика жасоо керек, мисалы, жумуш ордунда, мисалы, компьютерде отурсаңыз, же болбосо алыс жолдо болсо, швейный аппаратта отурсаңыз, убакыт сааты менен өзүңүзгө мындай бир привычка киргизип алыш керек. 2 саат, 3 саат сайын мындай туруп, көнүгүү жасап, баягы моюнга атайын көнүгүүлөр жасап турган, бул эң негизги лечение болуп алдын алуу эсептелинет. Дарылагандан көрө анын алдын ала ушундай көнүгүүлөр жасоо көп эсе мындай пайдалуу болуп эсептелинет. Андан сырткары, мисалы, бизде жана айтып өткөндөр шакый оорусу, мигрень. Бул оорунун дагы өзгөчө симптомдору бар. Мисалы,
кээ бир учурда бир факторлор козгошу мүмкүн. Мисалы шоколад жеген учурда, кээ бир тамак аштардан ушундай баш оору пайда козгошу мүмкүн. Бул шакыйдын бир эмелери. Ар дайым эле эмес, бирок себеп болушу мүмкүн. Жана бир тараптуу баш ооруйт, көбүнчө лукулдатып ооруйт. Жарык жакпай калышы мүмкүн, светтин жарыгы жакпай, звук жакпай калышы мүмкүн. Айырмасын айтып берип атасыз. Айырмасын айтып берип атам. Лукулдатып оорутат. Мындай кыскасы эч нерсе жакпай калат, аябай катуу ооруйт, бир тараптуу ооруйт. Кээ бир учурда бул оору башланып алдын көздөн мындай зрительный аура деп коет, мындай зрение бузулушу пайда болушу мүмкүн. Ар түрдүү мындай яркий светтер учушу мүмкүн, зигзаг образный. Алдын ала, Ошол алдын ала ушундай белгилер пайда болушу мүмкүн. Акырында шакыйда кусуп, жүрөк айланып кусуп, ошондон кийин гана жеңилдейт, приступообразный болот. Көбүнчө бул дагы баягы тукум куучулук дагы касиети бар. Мисалы ошол эле аялдарда көп кездешет. Мисалы сураса ата-энесин, апасында болуп калышы мүмкүн, чоң энесинде бар болуп калышы мүмкүн шакый. Ушундай себеп болот. Буга дагы атайын мындай дарыларды колдонот. Обезболивающий болбойт. Ичкенге өзүнүн дарылары бар. Ал дарыларды ичсе токтойт. Шакыйды алдын алуу жолдору барбы? Шакыйдын алдын алуу боюнча атайын эмелер жок. Баякы. Анткени азырынча изилдөөлөр. Ооба, атайын таблеткалары бар өзүнүн. Алдын ала плановый деп мындай ичиле турган дарылары бар. Андан сырткары мындай бир эгер провокация кылган факторлор болсо, жана айтып өткөндөй эле шоколад жеген, ошондой бир тамак аштардан мындай бир баш ооруга себеп болсо, ошолорду эме кылбаш керек, колдонбош керек. Андай бир өзгөчө бир эмеси жок. Демек, оорулуу өзүн өзү байкап туруш керек экен да, эмнеден кийин мен башым ооруйт, кайсыл күндөрү баш ооруйт. Жана барго азыр геомагнитный буря болду, ушу күндүн бүгүнкү күнү күндүн күчү күчөйт деген күндөрдө баш ооруйт эмеспи? Ошол да шакыйга киреби же кандай? Магнитный буря болгон учурда баш ооруган бул шакыйга кирбейт, эми козгоп коюшу мүмкүн. Магнитный буряда пайда болгон баш оору бул мындай эми өзүнүн баягы кан басымдын өзгөрүлүшүнө, кан айлануунун өзгөрүшүнө, баштагы кан басым жогорулашы, ошолор себеп болушу мүмкүн. Демек, кандын составында темир көп болсо да, аз болсо да жаман экен да. Түшүнүктүү. Бирок темирсиз жашоо да болбойт да. Дагы бир жолу ушул себептерине кайрылып кетсеңиз, анткени негизги себебин мен билсем, анда мен ошонун алдын ала алам да. Ошон үчүн дагы кандай себептер болот? Себептеринен жана айтып өткөндөй эле, стресс, депрессия, уйкунун бузулушу, чарчоо, баягы орусча айтканда многозадачность деп коет, аябай жумуш көп кылып, ар түрдүү жумуштарды аткарган учурда дагы бул жалпысынан бир түрдүү сиз айтып өткөндөй функциональный головная болдорго кирет. Органикалык эмес, функциональный баягы себепке кирет. 70% учурда ушулар болот. Симптомдору окшош болот. Бул бейтаптарда жанакы акырындык менен баш оору пайда болуп баштайт. Кээ бирлерде эртең менен турганда эле уже баш ооруй баштайт. Көбүнчө баягы түштөн кийин ооруй баштайт. Баш кыскансып, башына каска кийизгендей сезимди айтышат көбүнчө. Башым кысып, как будто бир нерсе кийгизип койгондой сезим келет деп айтышат. Ошол менен бирге чарчагандыкты айтат. Мисалы, аябай чарчап, башым оор болуп атат, алым кетип атат дейт. Ыз чуу жактырбаймын, көпчүлүк жактырбаймын, көпчүлүккө барсам башым ооруйт деп айтат. Көңүлү баягы чөгүңкү болуп калышы мүмкүн. Рассеянность деп коет, жанакы эс тутум начарлап, койгон нерсесин унутуп, кайда экенин унутуп, ушундай болот. Сиз айтып атсаңыз, ушул симптомдун баардыгын мен өзүмдөн таап атам. Бул көпчүлүгүбүз бар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө баягы иштеп жүргөн адамдарда, жумуш кылып жүргөн адамдар көбүнчүлүгүндө мындай кездешчү себеп. Булардын ошол баягы айтып өткөн себептердин симптомдору ушулар болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө убагында дарыгерге кайрылып лечение алыш керек. Себеби бул оорун дарылабаса, акырындык менен эс тутум начарлашып пайда боло баштайт, уйку бузула баштайт,
нерв системасы мындай бир калыпта болбой, бат баягы эми көңүл чөгүп, бат нервтенип, ушундай тревожность, плаксивость ошолор пайда болуп баштайт акырындык менен. И баш ооруга адам мындай көнүп бир образ жизни болуп калат да, ошого мындай көнүмүш болуп калат. Жакшы. Демек, биринчи ирет врачка кайрылып, баягы оорунун себебин билиш керек экен да. Эмнеден болуп атканын, анткени себептер аябай көп болгондуктан. Былтыр эч кандай олуттуу бир оорулар табылган жок. Анда кандай сиз айтып кетпедиңизби? Жумуш көп болгондо, ойлонгондо деп, ошол боюнча бир рекомендацияңызды айтсаңыз, жумушту аз жасаш керекпи, же эмне кылыш керек ошолор боюнча? Менин өзүмдүн жеке пикирим, жеке мындай оюм боюнча бүгүнкү күндө иштеп, көп жылдан бери бейтаптар менен иштеп келгенде мындай бир ой пайда болду. Бизде иштөө культурасы, өзүн мындай алып жүрүү, ушулар бир аз мындай калыптана элек деп ойлойм. Себеби биз баягы рыночный экономикага мындай жакын эле кирдик да. Кыргызстан, кыргыз эли жалпысынан мындай өзүнүн тарыхында мындай капиталисттик мындай системада мындай эмиле кирди. 30 жыл болду. Кирдик. Ага бизде мындай кандай иммунитет пайда боло элек. Капиталисттик принциптерди кандай, рыночный эмеде кандай иштешибиз керек, кантип эс алышыбыз керек, акча табуунун эмеси, баягы культурасы, ага кандай мамиле кылыш керек, акчаны канчалык сүйүш керек, жашоодо дагы башка нерселер кандай бакташ керек, ден соолукту кандай бакташ керек деген нерселер сиңелек деп ойлойм. Бул мен мындай бейтаптар менен сүйлөшүп келгенден кийинки жыйынтык. Себеби бир жаш ишкер келет, ал айтат, мен 1 жылдан бери эс албай иштедим дейт. Отпуска кылып, 1 жыл эмес, 2-3 жыл даже. Ушул бизнесимди тургузам деп, мисалы, вообще бир күндө эс алган жокмун, бир күн дагы эме кылбадым. Бирок бүгүнкү күндө дейт, мен ишимди баарын ордуна койдум, бирок мен эмнеге иштеп атканымды өзүм билбейм дейт. Мен таап аткан акчамдын, эмемдин мындай баркыны, мындай маанисин сезбей калдым. Эмне үчүн ушуну кылып атам деп, мындайча айтканда депрессияга түшүп калган да, чөгүп калган. Ошол эле учурда мисалы акырындык менен анан үйрөнүп келатат да, кантип иштеш керек экенин. Өзүнө акырын убакыт бөлүп, ошо выходной бөлүп, эс алып, бир жумада канча убакыт эс алышым керек, бир айда канча эс алышым керек, үй бүлөмө канча убакыт бөлүшүм керек, досторго канча убакыт бөлүшүм керек, бир жылда канча убакыт эс алышым керек. Ушулар мындай иретке түшүп келатат деп ойлойм да. Туура айттыңыз, эң туура. Сиз айткан пациентиңиз мисалы 3 жыл, 4 жыл аябай катуу иштеди дейли. Машина деле чарчайт да. Эскерет да. Ошондой эле адамдын дагы баягы күчү чексиз эмес да. Бир убакта ошо сиз айткандай баары эч нерсе кереги жок болуп калат. Акча да эч нерсе кереги жок болот. Главное ден соолук деп, биздин подкастыбыздын аты ошо главное ден соолук. Ошон үчүн баягы бизде кыргыздарда мындай көп айтылат. Биз бүт өмүрүбүздү жашоо, тиричилик арнайбыз, баягы оокатка акча табабыз деп, анан баарын тапкандан кийин ошол эле акчабызды кайра ден соолугубузга жумшайбыз деп көп айтышат да. Ошону мен айтат элем, мен өзүм дагы сабак алам ошол баягы бейтаптардан. Себеби мен деле ошол жумушта жүрөм, мисалы, мен деле баягы адам катары иштейм, анан карап көрүп, мындай этиятташым керек экен, эс алууну өз ордуна коюшум керек экен, буга убакыт бөлүшүм керек экен деп, мындай ошондой режимдер сактаганга аракет кылам. Мен ойлойм, бир убагы менен биздин Кыргызстандагы бул этаптан өтүп, баягы бүгүнкү биздин жашоо шартка ыңгайлашып, мындай иштөө тартибини, эс алуу маданиятыны, адамдар менен болгон мамиле маданияты баягы иретке түшүп, ошол эле учурда ден соолук маселеси дагы мындай башка деңгээлге чыгып, баш оорулар азайып, нерв болгондор азайып, мындай жашоо сапаттуу болот, узагыраак болот, сапаттуу. Бизден мисалы шаарга чыкканда деле жолдо көп жүрөсүз, мындай жолдо жүргөндө деле баары эле мисалы көп нервтенет, ачууланат, баягы машинада жүргөндө деле ачууланат. Өзгөчө машина айдагандар өтө эле кыйын. Мага келип бейтаптар келет, мисалы, мен аябай башым ооруйт дейт, мисалы, эч нерсеге чыдай албайм дейт. Ушу башым ооруганайынан, нерв болгон майынан мен машина айдабай койдум дейт. Эмне үчүн десем,
машина айдап баратканда эгер байкал жол бербей койсо же бирөө туруп алса, мен даже газды басып мындай түт неме кылган учурларым болду деп айтышат да, мындай өзүм контроль кыла албай дейт. Бул жалпы байкал коомдо бир проблема болуп эсептелинет да, баш ооруу, нерв системасы. Туура айтасыз. Мен аны сизге далилдеп айтып кетким келет. Мен бир 20 жылдай машина айдадым. Азыркы могу пандемиядан кийин ошо пандемияга бир жагынан мен ойлойм, мен эле эмес, башка эле сферадан да көп өзгөрүүлөр болду. Мен өзүм ошо пандемиядан кийин жок, машина айдабайм деп токтоттум да, азыр жөө басам же такси алам. Анан чынында бул өзүнчө бир проблема, чоң проблема. Ошол эле учурда убакыттан пайдаланып жана профилактика боюнча да нерв системасына керектүү эме көнүгүү, мисалы чуркоо, баягы көп басуу, мисалы күнүнө адам эң азында 3-4 километр басыш керек. Бул аябай нерв системасына дагы мындай көп пайдасын тийгизет. Туура айтасыз. Бир жумуштан жашаган жерден жумушка чейин кайтканда, жумуштан кайтканда басып баруу деле мисалы пайдалуу. Машинадан жүргөндөн көрө нерв системасына пайдалуу. Сиз айткандай эле мен да бүгүнкү күндө эң азында бир 5 километр, 6 километр басам атайын. Өзүм мындай нерв системамда жеңилдеп, жумушта болгон оорчулугум, баягы ойлорум, стресстерим чыгып кетет. Ошону байкаганымдан машинаны токтотуп, мен дагы ушундай эмеге өттүм. Коомдук транспортко жана көбүрөөк басууга өттүм. Азыр өтө жакшы болуп калды. Автобустар жакшы жүрүп калды, жолдор оңолуп. Мен оюмча ошо шарт бар да ошогочу. Анан мен дагы ушул эфирден пайдаланып айткым келет, врач катары. Мен ошо медициналык бизнесте 24 жыл болду. Ошо 24 жылдан бери мен тоого чыгам. Сизге айтып берсем керек ал жөнүндө. Мен быйыл 6000 бийиктикке чыктым депчи. Бирок ошо 6000 бийикке чыгыш үчүн мен мына 24 жыл басып жүрөм депчи. Анан мен аны орунду жеңиш үчүн же орун болтурбаш үчүн деп ойлогон эмесмин. Кийин гана анализ жасасам, чын эле мен тоого чыкканда көрсө булчуңдар жакшы иштеп, таза аба, ошол тоого барганым мен ошол интенсивдүү иштегениме жардам бериптир. Ошон сиз туура айттыңыз, жанагындай бизнестин артынан чуркап кете бербей, ооба чуркаш керек, иштеш керек. Бирок ошону менен катар жанагындай өзүңө жага турган бир хоббини таап, ошо менен ошондон рахат алсаң, ал жакшы. Туура. Анда биз айтып кеткендей, оорунун себептери өтө эле көп экен. Ошону баары бир талдаш керек да. Врач келгенде бул эмнеден ооруп атат деп, эң эле жөнөкөй жана общий анализ кровиден ошол эле өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Бирок сиз өзүңүз невропатолог, врач катары айтасызбы, кандай инструменталдык, лаборатордук изилдөөлөргө кандай түрлөрү бар, кандай оорулар табылат деп? Баш оору пайда болгон учурда сөзсүз түрдө диагностиканы өтүш керек. Эң негизгилери бул баягы компьютерный томография, магнитно резонанстный томография. Бул баштагы баягы шишик, киста, же болбосо инсульт, ошол сыяктуу бир олуттуу бир себептер жок дегенди бизге көргөзүп берет. Андан сырткары кан басымын текшере турган, кан айлануу системасын текшере турган УЗИ аппараттарга текшерилүү керек. Эң негизги ушулар. Электроэнцефалография деп коет, ошолордон өтсө болот. Бирок көп учурда бейтаптар бизге келет, биз томографияга түштүк, бирок аппараттын баарынан өттүк, эч кандай эме себеп тапкан жокпуз, эмне үчүн башым ооруп атат анда деген келет, суроо менен келет. Же томография аппарат диагностика жакшы болбой атабы, же болбосо дагы башка бир жеринде себеп барбы деп ойлошот. Бул жерде жана эле айтып өткөндөй, 70% учурда баш ооруга себеп бул стресс, чарчоо, уйкунун бузулушу, депрессия дегендей.
Ал учурда баштан эч кандай бир эме табылбайт. Өзгөрүүлөр табылбайт. Себеби томография бул сүрөт. Баштын мындай эмеси, түзүлүшү, ошону маалымат берет. Стресс болгон учурда, мисалы, органикалык өзгөрүүлөр болбойт, бирок башта мындай баштын өзүндө процесстерде проблема болот дагы, мындай баш ооруп чыңалып, баш ооруп пайда болот. Ал учурда биз эч кандай себеп таппайбыз. Мындай жатканда, эгер баштан эч кандай бир себеп таппасак, башка тиешеси жок деп айта албайбыз. Бул баягы эле головная боль, напряжение, же болбосо стресс, депрессия, чарчоодон келип чыккан оору болуп эсептелинет. Функциональный өзгөрүүлөр акырындык менен баягы кан айлануунун бузулушуна алып келип, тамырлар ичкерип, ошонун акырындан жанакы бизде томографияда көп бейтаптар билишет, глиоз деп чыгып калат мисалы. Ошол баягы кан айлануу системасы бузулуп, ошондой органикалык өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Максат мырза, дагы бир жолу ушуну кайталап койсоңуз жакшы болот. Кээ бирлер ортосунан подключаться этип калышы мүмкүн. Баш ооруй баштаса, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек? Баш ооруу пайда болгон учурда дагы бир жолу баягы курч абалда пайда болгон баш оорулар болсо, капысынан эле ага чейин сиздин башыңыз оорубай жүргөн, капысынан ооруп калган болсо, бул учурда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Себептери, курч ооруларынын себептери эмне болушу мүмкүн? Бул инсульт оорусу, баш мээге кан куюлушу мүмкүн, кан басымынын жогорулашы мүмкүн, невралгия болушу мүмкүн. И ошол учурда биз жана айтпай калдык, бул лор органдарынын оорусу. Баягы кулак, мурун, гайморит, фронтит, синусит. Ошол эле учурда баш аябай оорушу мүмкүн. Ал себептер менен келишет. Акырындык менен пайда болгон баш ооруларынын себеби бул шишик оорулар деп болуп калышы мүмкүн. Себеби шишик оорулары көп учурда мындай акырындык менен башталат. Акырындык менен башталып, акырындан күчөп, эч кандай дарылар жардам бербейт, акырындык менен баш оорутуп, жүрөк айланып, куску келип, кусуп, ошондойго чейин жетет. Ошого чейин күтпөш керек, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек болот. Частный медицинский борборлордо ушул чекап өткөрүлө баштады. Сиз ошого көз карашыңыз кандай? Чекап системасы бизге Кыргызстанга жаңыдан кирип келе жатат. Акыркы эле мен байкашымча бир 2-3 жыл болуп калды. Бул программа кылып киргизип атышат. Чет өлкөдө бул көптөн бери аткарылып келген программалардын бири. Менин оюмча бул система мындай традиционно баягы калыптаныш керек деп ойлоймун. Себеби көп учурда бейтаптар келет дагы обследование өтөйүн дейт, бирок билишпейт. Мындай канды кайсын өтүш керек. Толук өзүнүн оорусуна байланыштуу маалыматты 100% билгиси келет, бирок ошол учурда эмне кылышын билбейт. Суроолор менен кайрылышат бизге дагы. Эмне кылсак жакшы болот деп. Мен оюмча ушул ар бир блок жасап, мисалы неврологиялык баш оорулар болгон учурдагы чекап, кайсыл исследованиялар кириш керек, камтыш керек баш ооруга, мисалы томография, УЗИ сосудов головного мозга, кан басым текшерүү, консультация невролога деп ушинтип блок кылып, канча жаштан баштап кандай деп туруп, ушундай бир программа кылып, массалык маалымат эме жаатында мындай элдерге көбүрөөк маалымат бериш керек. Ошолордун баягы баалары боюнча дагы толук маалымат болуш керек. Себеби элдер мындай ошого жараша мындай эме кылышат, мындай даярдык кылат дегендей. Жүрөк ооругандар мисалы аларга өзүнчө программа. Мындай жатканда бейтаптарга азыркы күндө ыңгайлуу түзүш керек. Убакыт маселеси бар. Башка маселе бир жерден келип программа эмесин айтат, оорусун айтат, ошол боюнча бир программаны бир күндүн ичинде мындай эч тоскоолдуксуз өтүп, эртеси күнү толук колуна маалыматты алса, бул эң мындай жакшы бир программа болуп эсептелинет деп ойлойм. Ооба, сиз азыр эле айтып кеттиңиз го, биздин эс алуу, иштөө маданияты депчи, ошого деле баягы ден соолукка көңүл буруу маданиятына кирет да бул дагычы. Албетте. Алдын алуу, ооруларды алдын алуу. Деген мен азыр ден соолугум абалы кандай бүгүн, эмки жылы кандай деп салыштырмалаш үчүн.
Максат мырза, биздин подкасттын бир шарты бар. Эгерде биздин подкасттын көрүүчүлөрү сизге ушул суроо менен кайрылса, кимиси активдүү катышса, жүйөлүү суроолорду, комментарийлерди берсе, биздин Максат мырзадан, биздин коногубуздан бир консультация акысыз болот. Кайрылыңыздар. Ошондой эле биздин подкасттын атынан, ушу главный ден соолук подкасттын атынан көрүүчүлөргө өзүнчө белектер болот. Мен аны азыр көрсөтүп кетким келет. Ушундай бир кофта болот экен. Аты Авиценна клиникасы. Анан мынандай баштыкча. Бул дагы ушу Авиценна клиникасынан белек катары берилет экен. Кайрылыңыздар. Максат мырза, биздин кийинки темабыз кандай болот? Ошондо бүгүн сүйлөштүк. Темабыз остеохондроз. Остеохондроз боюнча, анткени ушул баш оорунун көпчүлүк белгиси ушу остеохондроздан келип чыгат экен да. Мен ойлойм, ушу остеохондроз кичинекей балдарга дагы, өспүрүмдөргө, чоң кишилерге да керектүү тема. Сиз келип бергенге сөз бересизби? Буюрса. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик каалайм. Эч качан башыңыз оорубасын. Сиздин дагы. Сиздин иштериңиздин баары тең өзүнчө бир порядок менен, система менен кете берсин. Жолуңуз шыдыр болсун, ар дайым ойлогон максаттарыңыз ишке ашсын.